Юго-Востокто жайгашкан жаңы домдун 9-этажынан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира чыгып калды. Ошол жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Баасы анан ээсинин номери экранда жазылып турат. Техпаспорт бар, коммуникация бардыгы иштейт достор. Буюм тайымдардын 100% калат. Анан жакшы жери прямой хозяин менен сүйлөшөсүздөр. Ортодо эч кандай агентство, риэлтор, ортомчулар жок. Хозяин менен сүйлөшөсүздөр, туугандар. Так, мен турган жер туугандар Юго-Восток Петрова көчөсү. Абубакир уулу Төрөбек деп койгон азыр. Жакында асфальт болот. Ол жерде Акниет маркети и Акниет чайканасы бар жанында эле. Бул көчөнү баары эле билет. Петрова 40 дарегинде ушул Жалил Атамбаев урган 5 блоктон турган домду көрө аласыздар. Именно Нол блогунда, киргендечи, Нол блогунда 9-этажында сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Достор, квартирага келип калдым. Эшикти ачып, бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. 9-этаж болот, 3 бөлмө. Квадратурасы техпаспорт боюнча 98, фактически 104 чыгып калат экен. Техпаспорту бар албетте эле. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, отопление бардыгы центральный и газ кирген. Газ жок эле мурун, эми сөздүн ачыгы, бирок газ бар. Азыр счетчиктерин көргөзөм. Буюм тайымдардын бардыгы калат 100%. Келесиздер, жашайсыздар. Бул ажаткана. Бул жак болсо душ. Түз жүрсөңүздөр зал. Бул жак болсо кухня. Бул жак детский. Бул жак болсо спальная комната. Жүрүңүздөр, залдан баштайлычы. Баласы көп семьяларга өтө бап келген квартиралардын бири. Эске алып коюңуздар. Мына байкаңыздар. Гостиная туугандар. Кондиционер бар. Мындай кенен чоң экен. Айнек терезелери дагы темир решетка менен безопасный мындай сон болот да. И бул жака жүрсөңүздөр, балкон азыр детский оюнчуктар бар экен. Ошол себептен ал жакты көргөзбөй эле коеюн, эми балкон бар деген сөз жетиштүү. Так. Ремонттору жакшы, жаркылдаган квартира экен. Мына ламинат деп коебу, мына жыгачтары кымбат да, кыскасы ламинаттан дагы кымбат болот, мына сары полдорчу. Ошондо эске алып коюңуздар. Бул кухня, жеңелерибиздин офиси. Гарнитур албетте эле жасалган. Анан газ дагы деле кирелек деп акылдуу болгон адамдар чыгат. Мына газ бар. Счетчикти установка кылыптыр. Айнектер решетка менен. Күн тиет. Эртең менен. Наржа уже анан кийин салкын болуп кетет. Көрдүңүздөрбү? Так, жакшы. Колдон келишинче обзорду беребиз туугандар. Лайктан басып колдоп турсаңыздар, бизге дагы өтө бир чоң мотивация болот да. Лайк басып мындай сүйнөсүндө көрүп иштегин келет да. Анан ошончо менет кылып тартсаңдар жамандайт, ана мына деп бир нерселерди комментарийге жазат адамдар. Так, паровой батарейкалар, айнектер ошо жана айтып өттүм, решетка менен мына. Безопасный да жандай. Коркосуң да эми бандай иш-пиште нар жак бер жакта окуп калсаң, балдар кандай болуп атат экен, эмне болуп атат экен деп жүрөгүң сыгылат го. Мына туугандар. Ошол жакшы квартира экен бирок. Көрүңүздөрбү? Ажаткана. Раковиналары менен. Так, мен колум түшүп калат мына видеого. Так. И бул жагы азыр мына лампочкасы мен келген моментке күйүп калыптыр. Ваннасы бул жак албетте эле. Раковина, мында аристондор менен бар экен. Шкафтары бар, мына күзгүлөр менен кичине жасанып, нарак-берак болуп жеңилерибиз. Жашнакай болуп кетишет да жумушка. Так. Бардык буюм тайымдар калат. Баасы $98,000 кеми бар. Түшүрүп берет. Мындай айткан баасында эч ким сатпайт, билесиздер. Демек, түшүрүп берүү жолдору дагы бар. Андыктан аракетти кылыңыздар. $98,000 деп түрө бербейт. Түшүрүп берет. Ипотека жолу менен эле алсаңыздар болот. Тем более 100% буюм тайымдар калат экен. Телевизор, диван, килем бардыгы калат достор.
кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Эйсинин номерин экранга жаздым. Эч кандай ортомчу посредниги жок. Прямой хозяин менен сүйлөшөсүздөр.